Азыр бүгүнкү күндө мээде 27 градус суу болот 3 күндөн бери. Жогору жакта 30 болсо керек. Ошо баягы бизге суунун көлөмү аз келип калды. Өзү биз шаарга 20 000 куб суу бериш керекпиз. Азыркы маалда кетип биз 10 000 эле 10 000ге жетпей суу берип атабыз. МЧС жардам берип атат, өкмөт жардам берип атат. Ошол күч менен Кудай кааласа шаарга аз болсо ham бүгүнкү күндө сууну берип атабыз. МЧС техникасын берди, зам министрлер келишти берди, военныйлерди беришти берди. Кудай кааласа бүгүн кичине жылыш бар. Болсо эртең бул күндөн Кудай насип кылса өзүнүн система акыбалына секин уже келип баштады. Ölçükle kim bir içken boşuna koyun da ben bilgisayar lan. Çünkü verdim ben. Bakın tamamına öldüler. Bu her şey ne? Bunu o kadar ben bundan ki bu başka gene ver. Endi qardan alıp çelekке salıp plita ысылаа бир болуп атат да. Кар эршан кыйын болуп атат. Эми bundan мурун ошо сайдын ылайкалыгына карабастан ошол жерден алып, ошол жерден кайнатып, тундуруп ичип жатканбыз. Эми азыр мына Кудайга шүгүр суу каражатын алып келип атат. МЧСтен сотрудниктери ушуларга рахмат. Ушуларга Аллахым күч кубат берсин. Элди ар тараптуу камсыз кылуу максатында суу менен камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле техникалык суулар менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2 дана өртөчүлүү техникасы КАМАЗ үлгүсүндөгү жергиликтүү бийликтен жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 4 водовоз таза суу ташуучу автоунаалар иштерди жүргүзүп жатат. Азыр уровенде келер анда. Ооба, сууну тияктан бери көздөй колайбыз. Азыр бир жерден бери көздөй салалы, азыр уровенди алып түшүңүз, сууну көздөйчү тазалап эки жакка зыңкытып тезирээк. Караңгы кирип кетелек деп биз киришибиз керек. Keçen 12'sinde болгон Майлус шаарындагы кырдаал боюнча азыр ошол эки кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Учурда көрүп атасыңар, ошол эки биринчи от казанга бериле турган основной подпитка сууну алып келүү иштери жүрүп атат. Эмнеге дегенде башка жактан келген жана башка ылдый жактан ошол эки сордуруп ала турган түтүкчөлөрдүн баары тоңуп калган сууктун мустагына байланыштуу. Ошондуктан азыр биз кошумча баягы подпитка бере турган арыкты тазалап, ошол жерден тиешелүү сууну алып, биз ошол эки бассейнге куюп берген атабыз. Учурда биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен тиешелүү техникалар жана ошондой эле күйүүчү майлоочу майлар, күч каражаттар, жеке күч каражаттар, то есть куткаруучулардын күчтөрү менен жана ошондой эле Майлоочу шаардык жарандык коргонуу кызматтарынын баардыгы тең толук Өзгөчө Кырдаалдар режиминде ишти жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күнү Майлоочу шаарында болгон кырдаал боюнча кыскача маалымат берип кетсем, бүгүнкү күнү мына 2-күн болду. Мына жаралган кырдаал боюнча иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2-чи зам, 3-чү зам замдар келип, бүгүнкү күндө горючо смазочный материалдарды, много техникаларды иштеткенге ГСМ, ошондой эле дополнительный техникалар жакшы Майлоочу шаарына келип, бүгүнкү күндө кичине кыймыл бар. Азыр өзүм много бизде биринчи котельнияден питация кылган Кутманова көчөсүнө ушул жакка чыгып келдим. Ушу 2-чи домго дерин уже суунун эмеси барып калыптыр. 8-чи дом ушуларга уже бир жер тоңгон, бир жер система эме болуп атат да, ысык сууга секин пробивать кылып жылып келип атат. Бассейндерде болуп аткан азыр жумуштар, насос, бул жерде насосный станция бар, ушу бассейнге суу качат кылган. Бүгүнкү күндө мынагу суук
аба ырайынын сууктугуна байланыштуу насосубуз иштеп аткан моментте 10 мүнөттүн ичинде тоңуп калып атат да. Ошонго ар 10 мүнөттүн ичинде биз буну эме кылып эритип, анан обратно дагы эме кылганда 10 мүнөт иштейт, дагы тоңуп калып атат. Бүгүнкү күндө биз альтернатив сайдан эски Союз кезинде арык болгон. Ошону азыр бүгүнкү күндө биз трактор менен су сайдан суу киргизели деп, чтобы биринчи котельныйга суу жеткизип берели, пока центральный линия оңдолгуча деген аракеттерди кылып атабыз.